Анан кээ бирлери ойлойт болуш керек. Бул акча асмандан өзү эле түшүп атат, жөн эле которуп берип коюп атат. Андай эмес. Туура ушундай мамлекетибиз туура жолго түшүп, өнүгүү жолуна түшүп, акчалар келип, элге ушундай курулуштар курулуп, элдин жыргалчылыгы үчүн иштеш үчүн, урматтуу туугандар. Мамлекетибизде эмне болуш керек? Эң негизги биринчи маселе, мына жаштар ушул турасыңар, мамлекетте эч кандай уюшкан кылмыштуулук деген болбош керек. Бандиттер деген болбош керек. Эч ким бирөөнүн эмгегин, бирөөнүн акысын бирөө тартып алганга жол бербешибиз керек. Бардыгы өзүнүн пешине тери менен таап, ошол тапкан акчасын өзүнүн бала чакасынын, тууган уругунун жыргалчылыгына жумшоого биз шарт түзүп беришибиз керек. Кимдир бирөөнүн бир тапканын тартып алганга, же болбосо ошону көрмөктөн салганга биз жол бербейбиз. Муну өзүңөр көрдүңөр. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ деген жок. ОПГ деген жок болду Кыргызстанда. Башка азыркы СНГ мамлекеттердин арасында жападан жалгыз биздин мамлекетибиз. Биз ачык жарыя кылып айта алабыз. Бизде ОПГ жок, бандиттер жок. Эгер бандиттер чыга турган болсо алардын бардыгыны биз мыйзам чегинде каттуу жазага тарта алабыз деп айта алабыз. Ушул жерде мына жаштар турасыңар дагы бир жолу айтып коеюн. Шаар, жерлерде, район, облустарда, так бардык жерлерде жанагы бул шаардын смотрящие, бул облустун положенцы тигил жерде черный, белый болуп кетишкен. Туурабы? Мына эми ал болбойт, андайга умтулбагыла. Андайга аракетте оюңардан чыгаргыла ошону баардык нерсени. Мындан ары ак эмгек менен эмгектенгиле. Ушу Кудайым Алла Таалам берген өмүрдү жакшылыктарга жумшаганга аракет кылгыла. Так, өзүңөрдүн ушу күчүңөрдү, акылыңарды мындай спорт сарайларда, спорттук площадкаларда, футболдук талааларда ошол мамлекеттин намысын коргой турган, мамлекеттин туусун жактай турган жерлерге күчүңөрдү жумшагыла. Ошого мамлекет, мына биз мамлекеттин жетекчилери силерге шарт түзүп беребиз. Уна электр мамычасын сүзгөн. Анын кесепетинен айдоочусу көз жумду. Окуя 22-июнда таңгамал сокулукта болгон. Азыр Ош Бишкекте авария болду жаңы эле. Мына Kia K5. Ошо биякта Чолпонбай деген бала экен Советтен. Анан Файызбек уулу Бектур деген, анан Райымкулов деген. Ошо советтик бала экен. Ошо төртөө авария түштү, ошону ким билет. Туугандарына айтып койгула, кабарлап койгула. Ошо экөөнү токтол больницага алып кетишти, экөө ушул жакта жатты. Ошо жаны үзүлүп кетти. Кабарлап койгула, ким тааныса, ким билсе. Ошол жерде бизде Жаңы Ак, Миң Өрүк деген мектептердин ичине кирбедиңиз, эми убактыңыз болбогондур, бирок мен айтып коеюн, ошол жерде көп баргандыктан, ошол жердин кызы болгондуктан. Элестетсеңиздер, мына агай жекелер, бир класста ортодо босого болот, Бул жакка 5-класска сабак бересиң, босогодо эле отуруп мугалим кайра бул жакты карап, оң жагын карап 4-класска сабак бересиң. Бир доска алып туруп бияка жазып, өчүрүп туруп кайра 6-класска жазасың. Бул деген 17-кылымбы дейм да, барып көрүп мен 17-кылымды элестеттим. Китептен окуганымдан 17-кылымды элестеттим, өзүм көргөн эмесмин да. Бул деген уят нерсе, бул абдан уят нерсе. Биз 21-кылымда жашайбыз. Биздин мектептер деген заманбап болуш керек. Биз жана кабыл алып аткан мыйзамдарыбызчы, Европанын мыйзамдарын кабыл алабыз да, а бирок чын-чынына келгенде 17-19 кылымда жашагандай сезилет экен. Бир мугалим 2 класска ортодон туруп алып босогодо 2 жака сабак берип бул деген мен билбейм, шермендечилик да. Ошондой мектептерди карабайсыздар. Киргенде мен боюм 170, мен эңкейип кирдим. Вот ишенесиздер, мен эңкейип кирдим. Биздин 11-класстын балдар кыздардын бою азыр менден 2 эсе улуу. Алар кантип кирип окушат, эңкейип отурушат экен. Мындайча айтканда, кечирим сурайм, тоок гана экен да. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп силердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар, туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет.
Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Президенттик башкаруу дегенде сиздин атыңызды эң биринчи кезекте билебиз. Парламенттик башкаруу десе Өмүрбек Чиркешович Текебаевдин аты. Жанакы суроомо жооп алгым келип жатат. Сиздин президенттик башкарууңузда кандай өзгөчөлүк бар азыркыга салыштырмалуу? Парламенттин ал жерде ролу кандай болушу керек? Мен бир жолу айттым эле да, ошол бүтүн Кыргызстан партиясынын программасын көчүрүп алышат дагы. Аны кандай ишке ашырышын билбейт. Президенттик башкаруу дегенде биздин партиянын программасында турат, президент бардык нерсеге жооптуу. Министрлер кабинетинин жетекчиси деген болбойт. Жетекчи болбойт. Министрлер кабинетинин жетекчиси аткаруу бийлигинин башы өзү. Азыркыдай болуп 30 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 3 миллиард сом жоголуп кетиптир, же 15 миллиард жоголуп кетиптир. Окуй деп кабинеттин жетекчиси дегенди кызматтан албайт. Жеке бардык маселени жеке керт башым менен жооп берем деген жоопкерчилик менен келет. Эгерде ошончо акча жок болуп кеткен болсо, түшпөй калса казынага, демек жооптуу өзү. Биздин долбоор ошондой. Биздин долбоор ошондой. Парламенттин ордучу? Парламенттин орду мен жанагы айткан таразанын эки табагы. Сиз карасаңыз, Америкада президенттик бийлик өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Бирок президент Конгресстин алдында титиреп турат. Ооба. Эң ири мыйзам бузуу учурлары 5 миллиардка жакын, 5 миллиард сомго жакын экен да. Бул өткөн жылда эле ошондой болуптур. Бишкек шаарынын мэриясына тиешелүү экен да. Бул жерде жер участкалары боюнча ижара келишимин 65% ашып бүтүлбөптүр, төлөмдөр өндүрүлбөй келет дейт. Анан ичинде да бир топ мыйзам бузуулар болуптур. Ошо боюнча таарык айтып бересиздерби? Мэрия боюнча, Бишкек шаар мэриясы. Бишкек шаар мэриясында өзүңүздөр жакшы билесиздер, турак жай куруучулар жерди алып үйдү салганда, ошол үй сатылып баштаганда 17%га чейинки аянтчасын мэрияга өткөзүп бериш керек. Ал эми ошол 17% баягы гарант болуп турганда, булар уже курулушчулар жанагы салынган үйлөрдүн жерин базар баасында сатып алыш керек мэриядан. Бирок эмнегедир ушул иш көмүскөдө калып калган. Бүгүнкү күндө аз эле курулушчулар сатып алган, калганын баары мындайча айтканда квартиралардын баарын сатып ийген, жанагыдай 17%га чейинки гарантийди Бишкек мэриясы алганда эмес, тигилер квартираны сатып. Анда убагында деген ошол мэриянын кызматкерлери көз жумуп сговорго барган турбайбы? Ошондой болгон. Ошондой болот. Ошол кызматкерлерди азыр тапса болбойбу? Бүгүн эми азыркы мен эмнеге кечириз? Алмазбек Шершенбиевич, эмнеге бул суроону берем? Биякта отурган депутаттын мен ойлойм 100%-не мага да ошол каттар келген да, ошол жерлер, үйлөр боюнча тызылдап албай куштар калды. Так, андан тышкары 121 миллион сомдон ашуун каражат боюнча бул троллейбустар, анан муниципалдык автобустар боюнча да субсидиялар тууралуу реалдуу таш көлөмүн эске албай бөлүнүп калганбы, мен ошол жагын түшүнбөй калдым да. Бул боюнча биздин системдүү түрдө системный нарушение болуп атабы? Льготный биздин жүргүнчүлөр бар да, пенсионерлер бар, ошолордун так эсебин албастан эле ашыкча акча мэриядан субсидия берип коет, ушу троллейбус башкармалыгына, анан Бишкектин пассажирский автобазага. Транспорт департаменти бул жерде. Анан биз айтабыз, муну эмне так санап бербейсиңерби деп, анан как бирок ашып калган каражаттарын кайра мэрияга кайрылганга биз сунуштарды беребиз. Мындай да, силер деген, как это, в системе, там, в животном мире есть там санитары леса, наверное, силер ошол болуш керексиңер. Негизи бирок деген ушундай чоң жумуш аткарылгандан кийин мен ойлойм, укук коргоо органдары буну аягына чыгып, бир тазалана турган парламентте, мисалы, саясатка уурулар келбесин деп, мына УКМКнын орун басары чоң жакшы мыйзамдап келип атат да. Негизи жакшы келечек муундар үчүн бул жакшы мыйзам. Бирок тазалануу өзүңөрдөн башталыш керек. Мамлекетте иштеген адамдар, муниципалдык кызматта иштеген адамдар, жалаң эле депутаттар тазалайбыз деп отурат, чоң кызматтагылар тазалайбыз деп, бирок арасында деген 6 президент алмаштырган, ар бир министрлерди, миңдеген депутаттарды алмаштырган орто звенодо ушинтип ушундай системдүү бузуулар калып кетсе, анда биз эч кандай жыйынтыкка келе албайбыз деп мен ошол